Эмне үчүн дегенде мына азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар. Октябрь, ноябрь айларына Газпром эсептегичтерди 2 айдыкын кошуп, абоненттерге 3 айдын чегин, квитанциясын жиберип атат да. Анан бул жакта жазып атат расмий. Бул телеметриянын бузулгандыктан көп абоненттер дейт. Реалдуу көрсөткүчтөргө түшпөй калган. Ошон үчүн биз 2 айдыкы түшпөй калгандыгын белгилеп атат да. Анан эле 3-чү айда телеметрия иштеп калыптыр. Анан телеметрия иштеп калгандан кийин 3 айдын чегин биздин абоненттерге жиберип атат. Ушул боюнча бир түшүндүрмө алсак, эгер иштебей, башында айтып атат, иштебей калгандыктан деп атат 2 ай. Анан 3-чү айда ал телеметрия иштеп калгандыктан бул маселе ушундай эсептегичтер көп чыгып атат деп атат да. Ушуну бир балким протоколдук тапшырма берип, тийиштүү комитетке чакырабызбы, же бул жака чакырабызбы? Ушул боюнча сизге бир сунуш айтайын дегем. Анткени бүгүн пенсионерлер бар, бүгүн ошол көп балалуулар бар, бүгүн ушул коомчулукта аз камсыз калган үй бүлөлөр бар. Ошолорго Газпром эсептегичти абдан көп кылып атат да. Ушуну бир көзөмөлгө алып, ушуну бир маалыматын угушубуз керек болуп атат. Рахмат. Рахмат. Бул боюнча комитеттин чечими керек. Бул маанилүү маселе. Кайсы бир учурга даяр кылса, биз чакырып коомчулукка, элге маалымат бергенге биз айтабыз. Комитеттин чечимин чыгарып бериңиздер. 3-чү микрофон. Урматтуу төрага, негизи комитеттин чечими керек, бирок сиз протоколдук тапшырма берип, тиги тийиштүү комитетке өзүңүз сунуштасаңыз болот да. Ошону сизден суранып атам. Тийиштүү комитетке чакыралы, маалыматын угалы расмий, Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, 1-чи микрофон. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар. Азыр Газпром боюнча маселе көтөрүлдү. Мен да ошону бир мындай кошумча айтып кетким келет. Баягы смог боюнча, шаардагы иш боюнчачы. Өткөндө көчмө жыйын болгондо ал жерде деле бул маселе көтөрүлгөн. Шаарда 100дөн ашкан конуш бар экен. Ошол конуштун газдаштыруу керек. Көмүр жагып турушат ушул күнүчү. Анан 54-ü гана газдаштырылган экен да. Анан ошол жерде суроо берген болчумун министр энергетиканын өкүлүнө. Бирок жооп бере алган жок, так жоопту айта албады да. Газпром Кыргызстан милдеттенме алган ошол конуштарды газдаштырып бергенге. Эмне үчүндүр ушул убакка чейин мына араң жарымына жетиптир да, мындай карагандачы. Ошол эмнеге газдаштырылбай жатат? Эмнеге шаардын тургундары биз ушундай ышта жашашыбыз керек. Аны буга чейин коллегалар деле көтөрүп келатышат. Мен деле бул маселени аябай мындай көтөргүм келет. Себеп дегенде Бишкек шаарыбызда, Ошто жана башка жерлерде ыш маселеси өтө катуу турат. Анан ошол эле Газпромго дагы бир тийиштүү нерсе, менин өзүмдүн 2-чи округумда, Кадамжай округунда газ берилбей келет канча күндөн бери. Ошол маселени дагы тактап көтөрүп айтып кетким келет. Себеп дегенде шайлоочулар күнүгө кайрылышат, бир топ адамдар. Рахмат. Рахмат. Кадамжай боюнча Газпромдун ага тиешеси жок. Ал жерде Кыргызнефтегаз өзү камсыздандырат. Ал эми смог боюнча айта турган болсок, урматтуу депутаттар, урматтуу кыргызстандыктар, Борбор шаарынын тургундары жана коноктору ачык айтыш керек. Биз биринчи жолу быйылкы кышта бир нече ирет күндөлүк өлчөөлөрдүн негизинде Бишкек шаары жашыл зонага, жашыл аймакка өттү. Жылдагыдай, демейдегидей ыш жок. Смогту жоюу боюнча анын кесепеттерин изилдеп, аныктап, шаар бийлиги абдан жакшы иш алып барды. Жылдагыдай смог жок. Аны баарыбыз көрүп атабыз, аракеттерин көрүп атат. Шаардык бийлик ар кайсы ыкмаларды колдонуп, ошонун негизинде шаарды тазартуу боюнча иштеп атат. Бул жаатта биз шаар бийлигине рахмат айтышыбыз керек. Жакшыны жакшы деп да айтып үйрөнүшүбүз керек. Дагы деле болсо бул абал таптакыр мындай сезилерлик деңгээлде жоюлуп кеткен жок. Дагы деле бул көйгөй бар. Смог маселеси. Bunun üstüne de иштеп атат. Бирок жылдагыдан быйыл азайтышты. Бул жерде шаар бийлигине биз рахмат айтышыбыз керек.
колунан келишинче аракеттерди жасап атышат. Биринчи жолу ушул кыш айларында биздин Бишкек борбор шаарыбыз жашыл аймактарды көрсөтүп атат. Мектептердеги баягы тартипсиздиктин, көйгөйлөрдүн дагы бир себеби эркек мугалимдердин жоктугу болууда. 500'дөн 5000 сомго чейин бар экен бир анализ. Бирок аларды инвалид деп эле сыртка чыгарып койбой, Түшкү 1 бул 13:00. 2 деген 14:00. Ошондо гана таксисттер өздөрү эле легалдашат деп ойлойбуз. Жогорку кеңештин бүгүн 21 январдагы жыйынында төрага Нурланбек Тургунбек уулу депутаттарды убакытты туура айтууга чакырды. Ага чейин депутат Нурбек Сыдыгалиев эл өкүлдөрүнө ар кандай актуалдуу маселелерди көтөрүүгө көбүрөөк убакыт бөлүү зарылдыгын айткан эле. Төрага ар кандай маселе саат 12ге чейин болот да. Ошону 1ге чейин узартып алсак, анткени биздин депутаттар жетишпей калып атат да ошол көйгөйлүү маселелерди айткангачы. Добушка коюп берсеңиз мен ушул. 1ге чейин болгондо бул түнкү саат 1ге чейин болот. Түнкү саат 1 2 болуп келип анан түшкү 1 бул 13:00. 2 деген 14:00. Ушуну эске алып койсоңуздар, ошондой сунуштарды бергенде ушундай маселелерди караганда сөзсүз саатты туура айтсаңыздар. Эл өкүлдөрүнүн бүгүнкү жыйыны ар кандай актуалдуу маселелерди көтөрүү менен башталды. Депутат Махабат Маулянова 2040-жылга чейин Кыргызстан абасы эң таза өлкөлөрдүн катарына кошулуу керектигин эске салып, ышты азайтуу боюнча сунуш берди. Түтүн чыгарбаган печка менен Монголия, Кытай өлкөсү ыштан арылган. Алмаз Акунжанович. Биз деле ошондой печканы азыркы күндө биздин Кыргызстанда үй шартында чыгарат экен, аз данада, көп данада эмес, аз данада. Эгерде ушуну индустриализация кылып, промышленный уровеньге чыгарып, мамлекет тараптан бир мен силерге протоколдук тапшырма берсем, ошо өкмөт ушул печтерди промышленный уровеньде жайылтып, көп дана чыгарып элге таркатууну карасаңыздар. Муну менен катар депутат Медина Кайрылбекова такси айдоочуларын милдеттүү түрдө лицензиялоо менен бирге алардын эмгек шарттарын жакшыртуу зарылдыгын белгиледи. Депутат такси айдоочуларына коомдук транспорт үчүн бөлүнгөн тилкелер аркылуу жүрүүгө уруксат берүү, ошондой эле аэропорттордо алар үчүн акысыз унаа токтотуучу жайларды камсыз кылуу сунушун көтөрдү. Сунушум ушу лицензия менен камсыздандырууну милдеттендирип аткандан кийин биз ушу жарандарыбызга шарт түзүп берип, аларга ушу коомдук транспорт үчүн бөлүнгөн тилкелерди ушу лицензиясы бар таксилерге колдонууга уруксат берсек, жана ошондой эле аэропортто, вокзалдагы, орусча айтканда парковочный месталарга дагы бекер кирип чыга тургандай шарттарды түзүп берсек, ошондо гана таксисттер өздөрү эле легалдашат деп ойлойбуз. Депутат Марлен Маматалиев мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын жөлөк пулун, ошондой эле аларга жардам көрсөткөн ассистенттердин айлык акысын көбөйтүү зарылдыгын белгиледи. Анын айтымында майыптыгы бар адамдардын социалдык корголушун күчөтүү мамлекеттин негизги милдеттеринин бири болушу керектигин кошумчалады. бирок аларды инвалид деп эле сыртка чыгарып койбой, алардага биз көңүлүбүздө өтө терең бөлүшүбүз керек деп ойлойм да. Мына биринчи эле чуу дегенде эле алардын пособиясы. Туура акырын баары жакшы болуп келатат. Туура канчалаган пенсиялар, пособиялар, башкалар көтөрүлүп атат. Бирок бул жакты дагы жакшы көңүл буруп койсок. Экинчиси алардын жанында турган ассистенттер. Алардын дагы бүгүн ала турган маянасы 7000 сом. Эми азыр 7000-8000 сом бул эчтеке жетпейт да. Учурда жеке клиникаларда бир анализдин баасы 500 сомдон 5000 сомго чейин жетет. Бул тууралуу депутат Сүйүн Өмүрзаков билдирди. Ал айлык акы менен пенсиянын көлөмү өскөнү менен жарандар акчасынын көбү дары-дармекке жана анализ тапшырууга жумшап жатканын белгиледи. Бир канча анализ болсо, ал мамлекет кызматта иштеген кызматкердин дагы айлык маянасы жетпей калат экен агачы. Көп учурда ушу баласы ооруп, өздөрү ооруп, бардык айлык маянасы өсүп атат, пенсия жогорулуп атат. Бирок ушул дары-дармекке кетип атат да. Эмнени айтарым керек? Мен азыр айта турган саламаттык сактоо министрлигине акчаны аябаш керек, бериш керек. Депутат Табылды Муратбеков мектептерде эркек мугалимдердин санын көбөйтүү зарылдыгын көтөрдү. Анын айтымында билим берүү тармагында эркек педагогдордун санын арттыруу окуучулардын тарбиялоо, жоопкерчиликтүү жана тең салмактуу өсүп жетилишине оң таасир тийгизет. Мектептердеги баягы тартипсиздиктин, көйгөйлөрдүн дагы бир себеби эркек мугалимдердин жоктугу болууда, жетишсиздиги. Ошол боюнча өкмөт балким бир тиешелүү иш алып барып көрсө. Албетте баягы аял мугалим, эркек мугалимде бөлүү эч кандай негиз эмес. Бирок эркек кишинин тарбиясын алуудагы мугалимдерди ошол көбөйтүү менимче
билим берүү сапатын, жаштарыбыздын тарбиялуу өсүшүнө бир негиз болуп бермек. Бүгүнкү жыйында автомектептерде окуу мөөнөтү кайрадан көтөрүлдү. Дастан Бекешев айдоочулук күбөлүк алуу үчүн окуу мөөнөтүн узарты сунушуна комментарий берип жатып, бул маселеге сын көз карашын билдирди. Мисал катары депутат танк айдоону өздөштүрүүгө да 10 айга жетпеген убакыт кетерин белгилеп, сунушталып жаткан мөөнөттөр логикага туура келбей турганын айтты. 10 месяцев все-таки это очень много. Автомектепте 10 ай окуу бул абдан узак. Ооба, айдоо маданиятын жогорулатуу керек. Бирок муну бала бакчадан жана мектептен баштоо зарыл. Балдарга жолдон кантип өтүү керек деген кандай эрежелер бар экенин түшүндүрүү зарыл. Танк айдоону үйрөнүү мындан аз убакытты талап кылат. Бул маселени кайра карап чыгууну суранам. На танке ездить и то. Ар кандай маселелер талкууланып бүткөндөн кийин эл өкүлдөрү күн тартибиндеги бир катар мыйзам долбоорлорун кароого өтүштү. Анын алкагында эл аралык макулдашууларды ратификациялоого багытталган 6 мыйзам долбоору каралып, депутаттардын колдоосуна ээ болду. Белгилей кетсек, аталган мыйзам долбоорлору Кыргызстандын эл аралык кызматташтыгын бекемдөөгө, ошондой эле социалдык, экономикалык жана укуктук байланыштарды кеңейтүүгө багытталган. Айбек Исабеков, Турсунали Нуралиев, Регион.